Мындан 20 күн мурун Чүй облусунун Аламүдүн районунун 1992 жылкылар айылдар арасында ынтыма көк бөрү оюнун өткөрүшкөн. Жыйынтыгында эстафетаны улуу муундарга өткөрүп беришкен. Алар Чүй өрөөнүнүн 1989 жылы туулган мырзалар менен биргеликте иш чараны масштабтуу өткөрүүгө жетишишти. Бул иш чаранын негизги максаты жалпы Чүй өрөөнүндөгү бардык муундар арасындагы ынтымакка, биримдикке чакыруу да негизги максат. Анан башка мисалы буга чейин мындай көрүнүш боло элек болчу экен. Анан ошо биз буюрса мындан мурун 92-жылкы муун инилерибиз ошо жакшы демилге башташып, алар өткөрүп, анан кийин бизге ошо эстафетаны беришкен да. Анан биз кичине мындай кененирээк алалы деп ошо Чүй өрөөнүн жалпы чогулттук да. Көк бөрү ата-бабалардан бери келе жаткан жер улактын эрежеси менен ойнолду. Ар бир командадан 3 оюнчу катышты. 15 мүнөт убакыттын ичинде 2 жолу улакты алып келип таштаса, ошол команда жеңүүчү деп табылат. Башка оюндардан өзгөчөлөнүп, мында оюнчу аттан кулап же жыгылып кетсе, убакыт токтотулуп, аны күтүү керек. Катышуучу даяр болгон соң гана кайрадан оюн улантылат. Казанда мисалы эрдин кашында илмей жок, биякта боло берет. Колду салып аркасынан каңтарып ала берсе, алда боло берет. Убакыт бүтүп калып, нече болуп 1-1 же 0-0 болуп калса, анда 1-1ден чыгып, жерди улакка таштап. 2 мүнөттүн ичинде баягы расна-рас да, мындайча орусча айтканда, ошондойго чыгат. Бул бир чарчы жердин ичинде ойнолот. Если ошондон чыгып кетсе, аут, кайра улак жерге ташталып, анан кайра баштайт. Анан мунун бир ынтымак оюнунун жакшы жери, если улакчы баладан бирөө жыгылып калса, калгандары күтүп, аны атка мингизип, анан кайра дальше оюнланат да. Иш чарага алыстан келгендер да бар. Алардын бири 17 жашынан бери ат оюндарына аралашып келе жаткан учурда Сары Өзөн командасынын мыкты көк бөрүүчүсү Рустам Тыналиев. Ал туулуп өскөн Сусамырдын намысын коргоп келген. Өзүлөрү күн мурун келишсе, тулпарлары жолдо келе жатканын айтып өттү. Мынды угуп айтышканда аябай сүйүнүп, үйдөгү жумуштарыбыздын баарын токтотуп, кой, ушу оюнга келели, ынтымак оюнуна катышалы деп атайын тез Самырдан бери келдик белашып. Мен оюм кандай, ушундай оюндар көп боло берсин, бизден кийинки муундарга, бизге чейинки муундарга дагы ушундай ынтымак каалайт элем. Жеке эле Чүй ичинде эмес, ушу Кыргызстанда ушундай ынтымак болсо деп ойлойм да. Оюнга жалпы 25 команда атсалышты. Арасында Кыргызстандын курама командасында намысты колго алган жигиттер да катышып, албетте жеңишке жетишип атышты. Биз биринчи оюнда ошо өзүбүздүн байкелер менен чыктык 1987-жылкылар менен. Алар менен ойноп жеңишке жеттик. Биринчи оюнубуз болду. Азыр дагы уткан сайын алдыга сүрүлө беребиз буюрса. Жаңы эле биринчи оюн чыгып келдик. 87-жылкы байкелер менен чыктык. Ийгиликке жетиш биринчи оюн уттук. Дагы алдыда да оюндар бар. Оюн аябай жакшы өтүп атат. Ушу 89-жылкы байкелерге рахмат. Аябай жакшы уюштуруштур. Мындан ары дагы ынтымагыбыз көбөйүп, биримдикте жеке эле Чүй эмес, общий Кыргызстан биримдикте ынтымакта болсок деген ойлор менен, жакшы ниеттер менен чогулуп атабыз берге. Бул жолку оюндарда атайын демөөрчүлөр болгон жок. Уюштуруучулар тарабынан каражат топтолуп, оюндарга кеткен чыгым жана жеңүүчүлөргө байгелер коюлган. Оюнчулардын арасында өз ыктыяры менен кошумча каражат бергендер да болду. Ал эми оюндун жыйынтыгы менен биринчи орун 1987-жылкы муун, экинчи орун 1994-жылкы муун, үчүнчү орун 1990-жылкы муун, төртүнчү орунду 2000-жылкы муун алды. Кайсы команда утуш ээ болсо дагы ортодо достук, ынтымак оюну уюштурулду. Мындан ары дагы биримдигибиз артып, бир гана Чүй өрөөнүндө эмес, Кыргызстандын 7 дубанында өткөрүлсүн деген жакшы тилек менен оюн жыйынтыкталды. Алтынай Шайдылдаева, Бексултан Мурадилов, СТВ.